Саламатсыздарбы, эфирде парламент программасы. Мыйзам чыгаруучулар өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошуу менен пайдалуу мыйзамдар чыгаруунун аракетинде. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз сиздерге депутаттардын жасаган иштери менен эл менен болгон жолугушуулары тууралуу айтып беребиз. Ачык асман долбоору иш жүзүнө ашырылса, ээн эркин аба мейкиндигинде учууга шарт түзүлөбү же ата мекендик компаниялар таңкыстыкка кептелеби? Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу менен Кыргызстанда аба эркиндигинин 5-даражасын бир тараптуу жарыялайбыз жана колдонобуз. Кызыл Кыядагы аба майданы бүгүн кандай акыбалда? Депутаттар жеринен барып көрдү. Азырынча ушул биз сактап турсак, андан кийин өнүктүрүүгө акча бөлдүрсөк болот. Бир жыл ичинде 5000ге жакын жол кырсыгы катталган коопсуз шаар долбоорунан кабар барбы? Непонятна позиция правительства, государственных органов, которые должны отвечать за реализацию данного проекта. Жогорку кеңештин демилгеси менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. 30 жылдан кийин Айтматовду көрдүм деген адамдар легендаға айланат. Биз Айтматовду көрмөктүгүн учурашып, сөзүн угуп, бир доордо жашадык. Биз бактылуубуз, себеби биз баарыбыз Айтматовдун доорунда жашаган кыргызстандыктарбыз. Ачык асман долбоору ишке киреби же жокпу? Парламентте кызуу талкуу жаратты. Депутаттар сунуштаган бул мыйзам долбоорунда аба эркиндигинин 5-даражасын ишке кийрүү жана чет жактагы авиакомпаниялар жарандык авиациядан уруксат албай эле түз учуп келүүсү каралууда. Бул долбоорду ишке ашыруу менен авиа жүргүнчүлөрдү, тагыраагы туристтерди көбөйтүп, кошумча жумуш орундары түзүлөрүн демилгечилер ырасташууда. Кененирээк кийинки материалда. Ачык асман аркылуу бардык чет элдик ташуучуларга аэропортко тоскоолдуксуз учуп келип кетүү, жүргүнчү учактарга бир тараптуу чектөөлөрдү алып салуу каралган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу менен Кыргызстанда аба эркиндигинин 5-даражасын бир тараптуу жарыялайбыз жана колдонобуз. Абзац киргизилип атат и бир норма жокко чыгарылып атат. Граждандык авиация департаментинин уруксат берүү функциясы гана алынып атат. Аба эркиндигинин 5-даражасы демекчи, авиацияда жалпысынан 9 эркиндик этабы бар. Кыргызстан анын 4-өөнө уруксат берген. Бул инвестор тартууга дагы жардам берет. Бардыгы дүйнө жүзүндө 208 өлкө бар. Биздики азыр 30 эле өлкө менен мына бүгүн болсо да келишимде. Ички каттамды буну менен аралаштырбаңыздар. Буну менен аралаштырып болбойт. Бул сырткы каттам бизден биз учуп өткөндөргө жол ачылат. Ошол эле кезде чет жактагы авиакомпанияларга Кыргызстанга бир тараптуу учуу укугун берүүгө каршы чыккан эл өкүлдөрү дагы бар. Алар бул демилге ата мекендик компанияларды банкрот кылат деп эсептешет. Мен ачык асман саясатына каршы эмесмин, бирок бир тараптуу кабыл алышына мен каршымын. Себеби биздин негизги маселебиз бул ички каттамдар. Ички каттамдардын аздыгынан машина менен каттап кырсыкка кабылып жарандарыбыз каза болуп атышат. Biz açık asmanды 5 степенин кабыл алып, биз ички каттамдарды жок кылабыз. Себеби ички каттамдарга учуп аткан компаниялар жана сыртка учкан доходтон ички каттамдагы убутугун жабат. Иштей берсин. Ачык асман болсо бул бүт жагына монополия деген жоюлат. Бардыгына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ички баалар арзандайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок туристтердин саны көбөйөт. Талкууда көпчүлүк эл өкүлдөрүн аба майданындагы ички каттамдар абалы, билеттердин асман чапчыган баасы тынчсыздантты. Ушул эле бир эле жарым сааттык уча турган жерди алсак, ош жакты 8000 сомго чейин жет. Компаниянын телефонуна чалсаң, акыркы билеттер калды деп эң жогору баа менен сатып коет. Өнүгүү жолуна түшүүгө мамлекет милдеттүү. Карайлап жүрүп 26 жылдан бери көтөрүлүп келгени менен бул кадам жүзөгө ашпай келди. Керек бүгүнкү күндө. Анткени мына 26 жыл болду. Биздин авиа жолдорунун акыбалын көрүп атабыз. Эч кандай жакшы өсүш жок. Дагы эле 26 жылдан кийин же 10 жылдан кийин ушул эле акыбалда болобуз. Эч өзгөрүү болбойт. Эгерде биз бул мыйзамды бүгүнкү күндө кабыл алып бербесек. Ошентип парламентарийлер аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоп беришти. Кыргызстан менен Катардын ортосунда аба каттамын ачуу боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Аталган маселе боюнча Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Исхак Пирматов баяндама жасады. Ал өз сөзүндө эки мамлекеттин ортосунда түз аба каттамын жүргүзүүгө керек болгон укуктук келишим базаны түзүүгө мүмкүн болорун, ошондой эле эки тараптуу саясий, экономикалык жана маданий кызматташтыкты динамикалуу өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлөрүн билдирди.
Аэропорт авиакаттам маселеси Кызыл Кыя шаарында да көтөрүлдү. Келечек үчүн Кызыл Кыя аэропортун сактап калуу аракети жүрүүдө. Кезинде тынымсыз аба каттамдарын жасаган Кызыл Кыя аба майданы бүгүн кадыресе мал жайытын элестетет. Ал эми ал аба майданына алып барган Ноокат Кызыл Кыя жолу 2023 жылы бүтөрү күтүлүүдө. Узап кеткен аптада транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин депутаттары Ноокат, Кадамжай райондору жана Кызыл Кыя шаарында көчмө жыйын өткөрдү. Ошко барары менен депутаттар Ош аэропортундагы элди кыйнаган тоскоолдукту көрүштү. Жолго коюлган тосмо чынында элге ыңгайсыздык жаратууда. Минтрасы чоң жолуна көтөрүп шлагбаум койгон туура эмес, себеби Бишкекте ушундай болгон. Ал жерде эме да, биздин офис ушул бүттүк ушул жакта да. Пешком сен баскарга эл багажы менен жакын барсың, ал туура эмес. Кезинде тынымсыз аба каттамдарын жасаган Кызыл Кыя аба майданы бүгүн кадыресе мал жайытын элестетет. Аэропорт 1974 жылы ишке берилип, эгемендиктен кийинки кризисте учуулар токтотулган. 2009 жылы болсо ошол кездеги өкмөт башчынын аэропорттор ликвидация болсун деген токтому чыккан. Эми аэропорттун 44 гектар жерине көз арткандар чыгууда. Акыркы күндөр аябай маалымат көп түштат. Бул аэропорттун жолдоруну элге таркатып, үлүш катары таркатуу түрүндө сөз көп болуп кетти. Ошондуктан биз келечекте ойлосок, азырынча ушул сактап турсак, андан кийин өнүктүрүүгө акча бөлдүрсөк болот. Аэропортту толук калыбына келтирүүгө болжолу 400 миллион сомдой каражат керектелери айтылды. Эл өкүлдөрү кийин соңку каражат табыларын айтып, андыктан аэропорттун жерин консервация кылып, сактап калуу керек деген чечимге келди. Бүгүн эртең бул аэропортко самолет учура албасак дагы ушул аэропортту как стратегический пункт катары консервация кылып сактап калыш керек. Бул аэропортту Кызыл Кыя, Ноокат, Баткенели жана Өзбекстандын жакынкы облустарынын калкы дагы колдонмок дейт жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Азыр 100 чакырым алыстыктагы Ош аэропортуна барып учушат. Келечекте тийиштүү органдар менен биргеликте бул аэропортту жандандырып иштетишке бул толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби бул жерде жерлер өзүнүн орду менен турат. Андан соң депутаттар өкмөт өкүлдөрү менен бирге Ош Баткен Исфана жолунун Ноокаттан Кызыл Кыяга чейинки тилкесин көрүштү. Жолдун абалы жылдан жылга начарлоодо. Өзгөчө Апшыр-Сай көпүрөсү жергиликтүүлөрдү кыйнап бүттү. Кышындасы элдин айтканы, арызданганы, могу жактан машиналар чыга албай калат экен да. Жакшы обслуживание болбой жатат. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Ош Баткен Исфананын 40 чакырымдайын Жапониянын Жайка агенттиги жасамай болгонун, макулдашуулар жетишилгенин маалымдады. Дагы 5 жыл күтүүгө туура келет. 2020 жылы жол куруу башталса, 2023 жылы бүтөт экен. Буюрса эң заманбап жакшы жолдордун бири болот. Ошону жолду күтпөй, мосту бүтүрүп койсо болобу? Эми буга дагы бунун өзүнчө долбоору жок. Депутаттар Ош Баткен Исфана жолунун Кадамжайдагы тилкесине дагы барышты. 13 чакырым жолдун эски асфальты сыйрылып алынганына 7 айдын жүзү болду. Иш солгун. Ушуга чейин 5,5 чакырымдай жолдун бир тарабына гана асфальт төшөлгөн. Жол курууда тендерди азербайжандык компания уткан менен адаттагыдай жергиликтүү компаниялар жол салууда. Минтип иш колдон колго өткөнүнө депутат нааразылыгын билдирди. 27% отставание кетип атат жолда. Азыр бир жагылы басып келишип атат, ошону дагы эми 5 километрли басып тур да. Аткара турган иш көп. Şu жылды кышынгача машы 13 километрди басып бүтүрүшү беришсе дагы элге анча жеңил болот. Колдонгон чаралардын натыйжасында иш азыр оңуна түшүп, графикти ушул жыл аягына чейин багы башта бекитилген жумуштардын графигине жеткирүү маселеси турат. Көкжар айылындагы ооруканага комитеттин депутаттары экинчи ирет келишти. Аймактагы 140 миңдей элди тейлеген татыктуу оорукана жок. Ноокатта жылына 10 миңдей бала төрөлөт. Айылдагы маданият үйү, бала бакча имараттарында дарыланышат. Жаңы оорукананын долбоору эчак даяр болгон. Ага 212 миллион сом керек. Депутаттар жаңы оорукананы этап менен тизмеге кийирүү зарылдыгын айтты. Өкмөт мүчөлөрү дагы көйгөйдү өз көзү менен көргөн соң аны чечүү аракетин көрөрүн билдирди. Здравоохраненияга да 3 миллиарддан 500 миллиондон бөлтүрсак жылына. Жыл менен уже бүтүрмөкпүз. Көкжар айылындагы эл менен жолугушууда тургундар ушул сындуу эң талуулуу маселелерин көтөрдү. Депутаттар ээрчите барган аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн элдин ар бир суроосуна жооп алып берди. Белгилей кетсек, комитеттин көчмө жыйыны Улуттук демократиялык институттун көмөгү менен уюштурулду.
Аба каттамдарын жандандырууга көрүлгөн аракет көңүл жылытарлык. Ошол эле учурда автожол кырсыктары көйгөйлүү маселе боюнча калууда. Жолдогу башаламандыкты алдын алуу максатында комитет коопсуз шаар долбоору боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрүн чакырып маалымат укту. Жыйынтыгында коопсуз шаар долбоору боюнча өкмөттүн даярдыгы канааттандырарлык эмес деп табылды. Бул долбоордун максаты жол кырсыгын азайтып, андагы тартипти жөнгө салуу эле. Бирок 2012 жылдан бери түрдүү себептер менен эч ким жоопкерчиликти албагандыктан ишке ашпай келет. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан бир нече жол аракеттер көрүлдү. Суроо жооп маалында комитеттин төрайымы Наталья Никитенко 1 жыл ичинде 4469 жол кырсыгы катталып, 612 адам, анын ичинде 77 өспүрүм каза болгонун айтып сын калды. Тендера организуются, идет одна схема и сценарий подача жалоб одной из компаний, одной из сторон. Непонятна позиция правительства, государственных органов, которые должны отвечать за реализацию данного проекта. Идут судебные тяжбы, и это все гибнет в судебных тяжбах. Да, в итоге страдают простые граждане. Депутат Искендер Матраимов долбоор кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөгөн айрым жеп ичер чиновниктердин айынан ишке ашпай жатканын белгиледи. Өкмөттүн бир күчү жетебиз, депутаттарга алып келип, ушуну биз 8 жылдан бери өткөрө албай атабыз. Биз ушуну тендерсиз, мына Тажикстанда бир практика болду эле. Ушу жерде жакшы иштеп атат. Казакстанда жакшы болду эле ушу фирма. Бул уже орнотулган бүгүнкү күндө иштеп аткан камералар, туура орнотулган фирма. Муну аты чыккан, күчү жетет деп туруп жогорку кеңешке алып келсеңер болбойбу? Эгерде мындай кылсаңар 20 жылда да өткөрө албайбыз биз. Себеп азыр Наталья Владимировна менен сүйлөштүк, баягы кечирип коесуңар. МВДде дагы, Минфинде да крысалар отурат. Коопсуз шаар долбоору кезинде 85 миллион долларга бааланганын, азыр ал 32 миллион долларга бааланып жатканын себептерин жана жоопкерчиликти ким аларын депутат тактады. Айырмасы 2012-ден бери жооп бардыгы на основании штрафов төлөнө турган проекттер. Мына мурунку министр отурат азыр. Сизге айтып берет, кайсы проекттер не болду эле, кандай жылда, эмне себептен ал тендер жылга калды. Мен не так кажется. Айырмасы Мирлан Канатбекович, айырмасы мурункуда тендерлер өткөн. Бул жолкуда конкурс сервисный модель деп туруп, на понижение цен деп берип атабыз да. Депутат Бакирден Субанбеков арзан эле баада ушул сыяктуу долбоорлор коңшу Казакстан менен Тажикстанда натыйжалуу иштеп жатканын кошумчалады. Ушул 7 жылдан бери коопсуз шаар, коопсуз мамлекетке айлантсак болот эле. Мына коңшу Тажикстан. Вот буквально 2 года назад я ездил, там прекрасно. После нас они начинали. Бизге эмне жетишпей жатат түшүнбөйм. Кубатбек Боронов коопсуз шаар долбоору быйыл ишке кирерин белгилеп, Бишкекте стационардык 34 жол эрежелерин бузууларды аныктаган 20 жол иретин көзөмөлгө алган 54 видео байкоо жабдуулары орнотулары пландалып жатканын билдирди. Жанагы скоростной режим деп коет, бул Чалдыбарга чейин, бул жагы Кеминге чейин ошондой коюлат. Андан сырткары передвижной 20 болот. Ал баягы кайсы жерде нарушение же ушундай баягы бузуулар көп болсо, ошол жерге барып жана компания өзү коюп туруп, ошол жерден выявлять этип турат да. Талкуудан соң тармактык комитет коопсуз шаар долбоору боюнча угузулган өкмөттүн маалыматын канааттандырарлык эмес деп таап, аны жогорку кеңештин жыйынына алып чыгуу чечимине келди. Жогорку кеңеш тышкы иштер министринин кызмат ордуна Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин жактырды. Мурунку элчини депутаттарга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Анын пикиринде Чыңгыз Айдарбеков тажрыйбалуу кесипкөй дипломаттардын бири. Ошондон улам ал министрликке толук татыктуу талапкер. Эң башкы критерийибиз ошо профессионал болсо, тышкы иштер министрлигинде болуп жаткан көйгөйлөрдү чече турган жана биздин өзүбүздүн мамлекетти тышкы мамлекеттер менен мамиле кылууда жогорку деңгээлде биздин мамлекеттин жүзүн көрсөтө турган адамды тандоо болуп максатыбыз болду. Чыңгыз Айдарбеков бул тармакта дээрлик 20 жылдан бери эмгектенип келет. Кийин Жапонияда Кыргызстандын атайын ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. Талкууда депутат ары түйшүктүү министрликтин жүгүн көтөрүүгө кудуретиңиз жетеби деген суроону койду. Но сможете ли вы возглавить целое министерство иностранных дел? Тем более там очень много вот этих вот интриг, которые всплыли. В первую очередь хотел бы отметить, что, безусловно, это предложение для меня было неожиданным. В полной мере осознаю всю ответственность этой должности.
Айдарбеков Японияда элчи болуп иштеп турганда 2,5 жыл ичинде аталган мамлекеттен Кыргызстанга 95 миллион доллар тартылып, анын 15 миллиону инвестиция салууга, 17 миллион доллары гранттык түрдө келгенин айтты. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешев дээрлик көпчүлүк дипломаттардын деңгээли төмөн экенин белгиледи. Министрлер азыр коркоктор болуп калды го. Соц тармактарды коркуп, эмне жазып атат, ошону күн түн менен карап, эмне менин жөнүндө жазып койду деп ошону отурушат да. Башкы прокуратурага келбей келбесе экен. Ошондуктан азыр министрлер көбүнчө чечимди чыгарбай эле жүрүшөт да. Чечим мындай чечкимдүү министрлер керек. Саясий эрк болбосо эч мындай биз эчтекени кыла албайбыз анда. Суроо жооп учурунда Тышкы иштер министрлигинде кырдаал, ызы чуулар, дипломаттардын өлкөнүн аброюна шек келтирген окуялары баса белгиленди. Андыктан элчиликке дайындоодо жок дегенде 10 жылдык иш тажрыйбасы бар дипломаттарды тартуу керек дейт депутат. Саясат же болбосо азыркы коллегалар айткандай башка кишилерди жибергенде алар биринчиден алардын тажрыйбасы жок. Ар кандай адамдар кеткен буга чейин саясатта жүргөндөр элчиге. Мына ушул боюнча карасаңыздар, критерий киргизүү. Кытай мамлекети менен башталган ири долбоорлордун аягы ызы учуу менен бүтүүдө. Кандай жол менен алаканы жакшыртуунун себептерин депутат тактады. Мен ойлоп атам, биринчи кезекте биз Кытай мамлекети менен Россия жана Евросоюзга көңүл буруп, ушул өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи кезекте коюп, бирок достук мамилени улантышыбыз керек да. Ар бир проект ийгиликтүү жарыш керек да, бүтүш керек да. Татыктуу болуш керек. Анан биздин атка минерлер аралашып кийин мурдулары чыгып калып, скандал менен бүтпөсүн деп мен ушуну айтып кетейин деп атам. Ар бир долбоор боюнча биринчиден изилдеп, анан кийин сизге тийиштүү маалыматты топтоп мен киргизем. Элчилердин жоопкерчилигин күчөтүүдө дыкат көңүл буруп, дипломаттык паспорттарды пайдалануунун эрежелери дагы талкууланды. По скандалу с диппаспортами, как они используются по назначению или вот один, который скандал был, я думаю, все-таки вы должны начать и завершить вот эту проверку. Безусловно, мы до конца этот вопрос доведем. На сегодняшний день проверка идет. Ошентип талкуудан кийин Жогорку кеңеш Тышкы иштер министри кызмат ордуна Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин жактырды. Төрага Дастанбек Жумабеков Эстонияда расмий иш сапары менен болду. Төрага баштаган делегация Эстониянын Рейги Когунун төрагасы аталган мамлекеттин премьер-министри менен жолугуп, IT технологиялар паркынын иши менен таанышты. Парламенттер аралык достук топторунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Адегенде төрага баштаган парламенттик делегация Эстониянын Рейки Когунун төрагасы Эйки Нестор менен жолугушту. Жолугушууда тараптар Эстония менен Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык эки өлкөнүн парламенттер аралык кызматташтыгын өнүктүрүүгө кызыктар экендиктерин белгилешти. Белгилүү болгондо Эстония санариптик коомду курууда алдыңкы сапта турат. Төрага өз сөзүндө санариптик мамлекетти түзүүдө Эстониянын көрсөтүп жаткан колдоолоруна ыраазычылык билдирди. Сооронбай Шарипов үчүн убагында Түндүк деген бизге жакшы проект, премьер-министр болуп турганда Түндүк деген проект кирген. Ошо проекттин алкагы эң негизгиси башталышы бул Эстония мамлекетиндеги бүгүнкү күндөгү программасы менен дал келип турат. Ушуга удайлы Жогорку кеңештин парламенттик делегациясы Эстония Республикасынын премьер-министри Юрий Ратас менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки өлкөнүн ортосунда экономикалык карым-катнашты жакшыртуунун мүмкүнчүлүктөрү кеңири экендиги айтылды. Төрага Кыргызстан преференциялардын жалпы системасына кошулганын айтуу менен Евросоюздун өлкөлөрүнө 6000ден ашуун аталыштагы товарларды пошлиналары жок киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Ошо менен бирге эле Кыргызстан Эстонияга жеңил өнөр жайынын товарларын, экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн сунуштады. Бизди кызыктырган буларга айыл чарба продукциясы болуп атат. Биздеги экологиялык таза бал, ошондой эле жаңгак жана башка айыл чарба продукцияларын бул жерге алып келип, экспорттоо маселеси да көтөрүлдү да. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков башында турган парламенттик делегация Эстония Республикасындагы расмий иш сапары менен болгондо Эстония IT технологиялар көргөзмө залынын иши менен таанышышты. Жалпы эле мамлекетте бардык услугалардын бардыгы ушундай электрондук түрдө жүргөнү бизге булар көрсөтүп берди. Мен ойлойм, биз да келечекте Кыргызстан ушундай ишке өтүп, мамлекеттин бюджетине
пайда алып келебиз, ошондой эле коррупциялык, бюрократиялык элементтерден качабыз. Европа комиссиясы өткөргөн сынактын жыйынтыгына ылайык Эстония мамлекеттик сектордогу иш кагаздарын электрондоштуруу боюнча Европада эң мыкты өлкө катары таанылган. Шайлоо убагында деген үйүнөн чыкпай шайлоого катышса болот экен. Биздики деген мисалы сыртка чыккан билесиздер 1000 мигрантыбыз бар. Ошолор үчүн бул Кыргыздын жарандыгынан чыкпашса, ошондой программалар жакшы болмок да. Жогорку кеңештин төрагасынын расмий иш сапарынын алкагында эки өлкөнүн парламенттеринин достук топторунун да жолугушуусу болду. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Эстониянын ортосундагы алака жигердүү өнүгүп жатканын белгилешип, экономикалык долбоорлор аркылуу байланыштарды мындан ары арттыруу зарылчылыгына токтолушту. Айыл чарба министрлиги боюнча проекттер түзүлүп атат, ошо до конца бүтө элек. Дагы бүткөнгө чейин дагы бир гранттарды ушу Евросоюздан алганга жардам бергенге сурап атабыз. Бизге Кыргызстанга плюс инвестиционный климат деп жанагы жаңы бияктагы Эстонияда болгон жакшы бизнес структураны келип бизге Кыргызстанга катышып бизнес проекттер менен дагы бир инвестор чакырып атабыз. Коомдук жайларда чылым чегүүнү чектей турган мыйзам долбоору каралды. Бул тууралуу өлкөнүн жарандарынын ден соолугун айлана чөйрөнү тамеки түтүнүнөн коргоо боюнча мыйзам долбоорун талкуулаган тегерек үстөлдө белгилүү болду. Талкууга өкмөттүн, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Эске салсак, аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин депутаттары Айнур Алтыбаева жана Нурбек Алимбеков тарабынан демилгеленүүдө. Депутат Айнур Алтыбаеванын айтымында бул мыйзам долбоору кабыл алынса, коомдук жайларда, транспортто, балдар бар жерде жана чылым тартууга тыюу салынат. Ошондой эле өлкө аймагында тамеки керектөөнүн жайылышын туруктуу төмөндөтүүгө шарт түзүлөт. Бир эле рухсат бар, өзүнүн баягы жилой помещение деп коебуз, ошо жилой помещениеде эле рухсат болот. Калганы бүт тыюу салынат. Сот органдарында судьялар тартыш. Ушу тапта айрым судьялар 20 кылмыш ишинин ордуна 80 ишти карайт. Эми 2019 жылдын 1-январынан тарта жаңыдан кабыл алынган кылмыш процесстик кодекс ишке киришет. Ошондон улам тергөө судьясы институтун киргизүү максатында жергиликтүү сотторго кошумча 56 штат бирдигин киргизүү сунушталууда. Ал үчүн бюджеттен 185 миллион сом өлчөмдө кошумча каражат талап кылынат. Каражат 2019 жылдын бюджетинин долбоорунда каралган. Тергөө судьяларынын үстүнөн алардын ишин көзөмөлгө алган судьялардын штаттын көбөйтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Жаматтык коопсуздук келишим уюму ага мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга бекем турат. Бул боюнча аталган уюмдун алкагында өлкөлөрдүн парламенттеринин коргонуу боюнча комитет башчыларынын Ысык көлдөгү жолугушуусунда кеңири талкуу болду. Ошондой эле Жаматтык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскер күчтөрү Балыкчы шаарындагы Эдельвейс полигонунда биргелешкен аракет 2018 аталышындагы атайын тактикалык аскердик машыгуу өткөрдү. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Жамааттык коопсуздук уюмунун күзгү отуруму Чолпон Ата шаарында уюштурулган. Ага уюм мүчөлүгүндөгү мамлекеттердин парламенттеринин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитеттеринин башчылары жана атайын комиссиялардын мүчөлөрү келген. Отурумда негиз катары 5 маселе каралып, коопсуздук, террорчуларга каршы аракеттенүү, саясий согуштук агрессиялардан биргеликте коргонуу сыяктуу маселелердин тегерегинде сөз болду. Көптөн бери бир тараптуу жолго салынмай келе жаткан Армения, Азербайжан мамилелери да талкууланды. ДКП выразил серьезную озабоченность в связи с обстрелом армяно-азербайджанской государственной границы. Отурум жүрүшүндө ар кандай сырткы коркунучтардан коргонуу боюнча Кыргызстандын аткарып жаткан иштеринен маалымат берилди. Андан кийин Балыкчы шаарындагы Эдельвейс полигонунда уюм мүчөлүгүндөгү 6 мамлекеттин аскер күчтөрү биргелешкен аракет 2018 аталышындагы машыгуу өткөрүштү. Аскердик машыгууга 2000 аскер, 300 согуштук техника жана 40тан ашуун абадан соокку уруучу учактар тартылган. Алардын максаты күтүүсүз келген террорчуларды жок кылуу эле. Борбордук Азия регионунда келечекте Кудай сактасын, эгерде ошондой бир террорчулардын же кандайдыр бир экстремизмге байланыштуу күчтөрдүн эгерде ушундай кол салуулары боло турган учурда биз күбө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө Борбордук Азиянын коопсуздугуна гарант катары эң жогорку деңгээлде, даярдык эң жогорку деңгээлде экенин бардыгыбыз күбө болуп атабыз.
Аскердик машыгуунун негизги максаты жамааттык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин даярдыгын күчөтүү болду. Мындай аракет коопсуздукту бузгусу келген душмандарга каршы турууну бекемдейт. Бул мыйзамсыз мындай террордук уюмдарга каршы сырткы мындай коркунуч, сырткы душмандарга багытталган, аларга кандайдыр бир деңгээлде ондой биздин даяр экендигибиздин, биздин күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигин бул көрсөтүү деп мен кабыл алат элем. Жамааттык коопсуздук уюму 1992 жылы түзүлгөн. Учурда 6 мамлекет уюмдун мүчөлүгүндө иш алып барат. Алар Россия, Казакстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия жана Тажикстан. Ал эми аркыл маселелер саатында сугат сууларынын тартыштыгы, резонанстуу коррупциялык иштердин дайынсыз жоголушу, таза суу долбоорунун ишке ашпай калуу коркунучу жаралганы жана дагы башка социалдык маселелер көтөрүлдү. Ат башы районундагы Кара Коюн айылында сугат сууларынын жоктугунан айдоо аянттары кайрак айланып кетип жаткан. 2014 жыл бул сугат маселеси талкууланып, 36 километр узундукта каналды куруунун болжолдук сметалык баасы 150 миллион сом болору белгиленип, ичке суу жана ташырават сууларын Кара Коюн айыл аймагына алып келүүнүн зарылдыгы тууралуу токтом кабыл алынган. Эгер ичке ташырават каналы курула турган болсо, жогоруда аталган суу жетпей калган 92% жерибизге толугусу менен суусу жетип, андан тышкары Кара Коюн айылмагынын кошумча дагы 3016 гектар жер аянты өздөштүрүлмөк. Жайыл районундагы спирт заводу банкрот болгону качан, бирок ошол заводду талатып жибербей, 1,5 жылдан бери кайтарып жаткан кароолчулардын айлыгын ким төлөйт? Кайтарып карап аткан охранадагы адамдарга ыраазычылык билдириш керек. 1,5 жылдан бери 1 айлык албай. Бул эмне деген ушундук? Мисалы бүгүнкү күндө мамлекеттик башкаруу фонду буну карап, алардын айлыгын бир чечип бериш керек да. Мурда премьер-министр сенттери менен кол коюшту деп кулагыбыз чалды эле, бирок ошондон бери дайыны жок деген суроо коюлду. Ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашуундагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Коррупция боюнча бир катар чуулганды иштер каралып, токтомдо кабыл алынып, ошол боюнча жым-жым болгонун депутат Кенжебек Бокоев эскертти. Биз парламентке башкы прокуратураны, укук коргоо органдарын чакырып туруп, бир жолу токтомдордун жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышын карасак. Ишкерлерди колдоо керектелген менен иш жүзүндө илгерилеген эч нерсе көрүнбөйт. Ушу өкмөттү бекитип атканда келгенде көп сунуштар болду, жакшы ойлор айтылды эле. Бизнести текшерүү боюнча мораторий кылабыз. Бүгүн эмне жумуш болуп атат бул боюнча? Ошондой эле мына налогтук салык процедураларын фискализация кылабыз деп мыйзамдар 8 ай мурда кабыл алынды эле. Бүгүнкү күнгө чейин ал система иштебей атат. Же бу кандай болот? Коопсуз шаарда болуп 6 жыл күтөбүз муну дагычы. Коопсуз шаар долбоору чубактын унундай чубалган долбоор болду. Тендерден тендер деп отуруп, элге уят болдук дейшүүдө депутаттар. Эмне үчүн 7 жылдан бери бул коопсуз шаар долбоор ишке ашпай келет? Бул эч нерсе жок. Бунун секрети жок. Бул жемкорлук. Эми бул тендер деп атпайбы? Эми тендер деген сөз орусча термин да. Тендердин кыргызча тергелиши тең бер да. Бергендер теңин бер дейт, алгандар кемин беребиз дейт. Ошентип эле келише албай, эки ортодо элге шылдың болдук. Сырттан кирген мигранттардын эсебин алган ким бар? Алардын Кыргызстанда мыйзамсыз жүрүшүнө шарт түзгөндөр канча табышы мүмкүн? Бул жерде чоң коррупциялык схема бар дейт да. Ошол тиешелүү органдар атайлап ошолорго кырышабат этет дейби, ошолордун жардамы менен ушул жерде өзүнүн жумушун кылып жүрөт же кандайдыр бир башка иштер менен алектенип жүрөт дегенчи. Бул 100 миң деген, мындайча айтканда айына ар бирине 1000 сом, 2000 сом алганда да бул 200-300 миллион сом деген акча. Мына ушул жана башка маселелер депутаттар тарабынан айтылып, аны аткаруу өкмөткө тапшырылды. Эми кандай чаралар көрүлөт, аны убакыт көрсөтөт. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет Бишкек эркин экономикалык аймагындагы аткарылып жаткан иштер менен таанышуу максатында көчмө жыйын өткөрдү. Бишкек эркин экономикалык аймагында ата мекендик жана чет өлкөлүк инвесторлордун ишканалары иш алып барат. Анын ичинен 123 ишкана 100% чет өлкөлүк капитал менен иштесе, 49-у биргелешкен тартипте. Ал эми 126 ишкана толук ата мекендик болуп эсептелет. Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Дүйшөн Ирсалиевдин айтымында эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамдарга ылайык салыктык жеңилдиктердин мөөнөтү 2018 жылы толук түрдө күчүн жоготот. Эгерде мыйзамдарды кайрадан өзгөртпөсө, чыгарылган продукциянын көлөмү 30%га чейин төмөндөп кетүү коркунучу бар. Биз бул эркин экономикалык аймакты кыспай
бияктагы жеңилдиктерди наоборот Кыргызстандын территориясына биз таркатышыбыз керек да. Өзүңүздөр байкадыңыздар, биякта текшерүүчүлөр кире албайт оңой менен. Кирсе да аябай чоң руксаттар менен жылына бир жолу атайын план кылып анан киришет. Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун бир гана салык төлөнүш керек. Анан биз эч ким аларга мешайт этпешибиз керек. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова Бишкек шаарында узак мөөнөткө үй курдурууга акча каражатын төлөп коюп, көп кабаттуу турак жай бүтпөй же келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбай калып, соттошуп жаткан шаар тургундары менен жолукту. Шаар тургундарынын айтымында айрым курулуш компаниялары үй куруп беребиз деген убада менен акчасын алдын алып, курулуш иштери созуп, келишимди аткарбай келүүдө. Айрым батирлер аягына чейин чыгарылбай калган. Кайрылуулардын баарын чогултуп алдык. Чогултуп, анан барып ошого ар бир кайрылуу боюнча биз өз ишибизди жүргүзөбүз. Анан ошо кайрылуунун ичинде болгон бүт мындай көйгөйлөрдүн баары ошо мыйзамдын ичине кирет. Эми сиздердин назарыңыздарды депутаттардын жерлерге барып эл менен болгон жолугушууларына бурабыз. Кызылкая шаарында дагы бир коркунучтуу жагдай жаралууда. Шаар ортосундагы сел аккан сай улам жээкти жектеп темир жолго жакындап калды. Депутат Сайдолимжан Жураев өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылып коңгуроо кагууда. Шаардыктарды кабатыр кылган бул сайдан улуу сел жүргөндө ого бетер үрөйдү учурат дейт депутат. Эгер сайдын жээгин бекемдебей тим койсо, аз убакытта жападан жалгыз темир жолдон айрылып калуу коркунучу чоң. Анткени сайдан темир жолго чейинки аралык болгону 10 метр калды. Оң тарабында стадион жана башка объекттер да бар. Ундан дагы көп каражат кетет. Эгер жон койсок, жо поезд жолу ала кетет, жо стадионду ала кетет деп. Ундан ылдыйга түшсөңүз, уже Кадамжайский районунда эки четте 250 жаша детсады бар, мектеби бар, бүтө мосту бар, мосту ала кеткен. Ошондуктан буну тез арада бу маселени чечип, акча каражатты карап, эки четили укрепить этип жакшытап коюш керек да. Hazır su yok. Ekten su kese bir töl turası var. Маселени жеринде көрсөткөн депутат андан ары Үч Коргон айыл аймагындагы жаңы оорукананын пайдаланууна капсула салуу аземине катышты. Ооруканага 58 миллион сом бөлүп берүү чечими кабыл алынган. Эми ал каражат өз учурунда бөлүнүп турабы деген маселе бар. Белгилей кетсек, Үч Коргон айыл аймагында да калкка медициналык тейлөө көрсөтүү курч проблема. Мында да эч кандай талапка жооп бербеген мектеп-интернаттын имаратында көп жылдан бери элдер дарыланып келишет. Айтылган сөз аткарылган убада. Төрага Дастанбек Жумабековдун кийлигишүүсү менен Жетегүз районундагы Кызыл Суу айылынын тургуну 5 баланын энеси Султанбек кызы Мээримге жана жолдошуна үй салуу үчүн жер тилкеси алынып берилди. Ушул жылдын февраль айында Төрага Ысык Көл облусуна барып, 2 майып баланы баккан үй бүлөдөн кабар алган. Өз кезегинде шарты оор үй бүлө турак үйү жок экендигин айтып, жер тилкесине муктаждыгын билдирген эле. Төрага Дастанбек Жумабеков жыл башындагы Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Суу айылынын тургуну 5 баланын энеси Мээрим Султанбек кызынын жашоо турмушу менен таанышкан эле. Үй бүлөдөгү улуу балдары Изат жана Кубанычбек басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, үйдө отурушат. Силерге кайрылып, анан чаккан белектерибизди алып келип калдык. Өз кезегинде бул үй бүлө турак жай салууга жер тилкеси керек экенин айтып, бирок акча каражатынын тартыштыгынан кыйналып жатканын билдирген. Мындай маселе төраганы кайдыгер калтырбай, муктаждыкты чечүүгө болгон аракетин жумшаарын билдирген эле. Анан участок суратышты. Анан мен азыр жалпысынан мындай спонсорлордон издеп атам. Эгерде ушул айылдан участок чыгып калса, мен алып берем. Айтылган убададан жыл айланбай, Мээримдин жана жолдошунун тилектери орундалып отурат. Төрага Дастанбек Жумабековдун кийлигишүүсү менен кайрымдуулук фонддордун бири Кызыл Суу айылынан үй курууга жер тилкесин сатып берди. Кубанычыбыздан сүйлөй албай өзүмдү алып карып турам. Сиздерге рахмат. Ушу эки балам басып кетсе эле. Ушу жаңы салынган аткан үйгө дагы балдарым басып кирсе эле. Мындай жаңылык үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирин кубантты. Себеби көптөн күтүп жүргөн жер тилкеси бүгүн колдоруна тийип отурат. Биз ушу үй бүлөбүздүн атынан төрага ыраазычылык билдиребиз. Муктаждыгы бар бул үй бүлөгө айылдаштары дагы кайдыгер эмес. Эми жер тилкесине салынуучу үйдүн пайдубалын түптөөгө жаштар уюму жана ишкер жарандар жардам кылаарын билдиришүүдө. Бизде Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн жаштарынын демилге көтөрүп аткан жер тилкесин алса эле биз үй курууга жардам беребиз.
ашар методу менен болобу, жалпы өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтөбүз. Ал эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар Изат менен Кубанычбекти жакын арада Борбор калаада медициналык текшерүүдөн өткөрүп, дарылоо пландары турат. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитети Ысык Көл областына атайын барып, көчмө жыйын уюштурду. Иш-чаранын алкагында эл таза судан тартып, билим берүү мекемелериндеги эскилиги жеткен имараттар, арсар абалдагы курулуш жайлар, бир катар маданий борборлордун чатырларынын түшүп калуу коркунучтары бар экенин ырасташты. Ысык Көл областында мектептерди салуу жагынан жылыш болгону менен маданий жайлардын жагдайы чындап эле жабыр тарткан абалга жетиптир. Буга Жети Көз районундагы Салтанат, Түп районундагы Весна жана Каракол шаарындагы Ысык Көл кинотеатрлары мисал. Муну көргөн эл өкүлдөрү ушул кырдаалга жеткирген жетекчилердин жоопкерчилигин кароо талабын коюшту. Айыл эмес, бир район карап турган кинотеатрды ошол барып бир ошо кызыгып өзүңүздөр карап койгон жоксуздарбы? Кече күнү биз менен жүрсөңүз көрмөксүз. Ошону мен 34 000 сомго бир айылга арендага берилди десе, мен таң калдым да, аны эмнесин берип атасыздар арендагачы? Маданият жайларын ушул абалга алып келгендердин айрымдары кызматтык тепкичте секирик жасоого аракеттенип жатышыптыр. Аны айтып сынга алгандар болду. Все-таки это и ведомство. Кино тармагын жөндөй албаган жетекчи адис кантип маданият министри кызмат ордуна талапкерлигин коюп жатканы мени таң калтырат. Мен ачык эле айтам, андай кызматкерлерге мындай ири тармакты ишенип берүү мүмкүн эмес. Чолпон Ата шаарындагы райондук китепкананын чачыраган чатыры менен анын катарындагы музейдин муун жүүнү бошогон абалы андагы адистерди кооптондурууда. Жайында туристтер жөн эле укмуштай келет. Бияка киргенден кийин чыкканда айтышат: "О, кыргыздар өзүңөрчө башкача турбайсыңарбы" деп. Маданият тармагынын маселеси эле эмес, Ак Суу районундагы оорукананын лабораториясы дагы опурталдуу болуп чыкты. Союздун баштапкы жылдарында салынган аталган жай азыр дагы жергепедей келбетине карабай иштеп жатыптыр. Тоң районунда өткөн жолугушууга келгендер радиациялык фону жогору Кажы Сайдагы абалды айтып, курулуп жаткан мектептер менен ооруканалардын кошумча корпусуна жетпеген каражатты сурашты. Жөлөк пулдун даректүүлүгү, таза суунун тартыштыгы, саламаттык сактоо тармагындагы кадрлардын таңкыстыгы сыяктуу бир топ багыттардын беймаза көрүнүштөрүнө дагы эл өкүлдөрүнүн көңүлүн бурушту. Берилген суроолорго жооп кайтарган депутат баштапкы медициналык кызмат көрсөтүүлөргө олуттуу көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Ар бир текшерүүдөн өткөн ар бир келин, ар бир бала, мисалы үчүн 14-15 жашка чыккан бала болсо, бою кыска, тамакты жакшы жебей калган, жакшы өнүкпөй калган болуп атат да, ошо анализдердин жыйынтыгы, биздин мониторингдин жыйынтыгы боюнча. А келиндер бардыгы анемия, бардыгы. Бул абдан коркунучтуу. Аралыгы алыс айылдардын эли мобилдик клиникаларга муктаж. Бул суроолорго жооп берген Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри бир топ жаңы реформалык кадамдардын жасалып жаткандыгын кабарлады. Биринчи медициналык жана санитарлык жардамдын абалын жакшыртууда мындай бизге түшүнүктүү болуу үчүн ушу айылдык медицина. Көчмө жыйынын жүрүшүндө айтылган саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият чөйрөсүндөгү оңдоп түзөөгө жана жаңы курулуштарга зарылчылыгы бар объектилер комитет кабыл алган чечимге киргизилип, айтылган сунуштар эске алынсын деп табылды. Депутат Аида Касымалиева Чүй облусунда жайгашкан орто кылымдарга таандык тарыхый маданий мурас объекттерин кыдырып көчмө жыйын өткөрдү. Эл өкүлү аталган облустун Ысык Ата районунун Красная Речка айыл өкмөтүндөгү Невакет музей борборунун Ак Бешим тарыхый шаарчасынын абалын жеринде көрдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарыхый жайлар жайгашкан аймактарды корууга алууда кыйынчылыктар жаралып жатканын айтышты. Себеби ал жерлер үлүш жер катары жеке менчикке өтүп кеткендигине байланыштуу казуу жана изилдөө иштерин жүргүзүүдө үлүш ээлери менен пикир келишпестик жаралып жатканын Мамлекет өзү, өкмөт өзү чечим чыгарып бериш керек. Себеби дегенде айыл өкмөттөр да түшүнсө болот, алар эл мисалы үчүн жер бер деп келет бизге. Алар туруштук бере албай атат да. А биз болсо ошол жогорку кеңештин токтому аркылуу тапшырма берсек жана ошону көзөмөлдөсөк, мындай орток пикирге келип, так аныктап берсек, ошондо маселе чечилет. Эми саясаттан бир аз четтеп, спорт жаатындагы жаңылыктарга токтолобуз. Адам баласын сергек дени сак жашоого үндөө аракетинде депутаттар менен аткаруу бийлигинин өкүлдөрү ортосунда кичи футбол боюнча мелдеш болуп өттү. Спорттук таймашка жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган эл өкүлдөрү жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган өкмөт мүчөлөрү катышты. Мындай форматтагы спорттук мелдеш буга чейин болгон эмес.
Бул жолу өкмөт мүчөлөрү менен Жогорку Кеңештин депутаттары ортосунда кичи футбол боюнча өз ара мелдешүү уюштурулду. Сергек жашоо образын жана өкмөт менен эл өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара мамилелерди чыңдоо, ынтымакты бекемдөө, саясатта гана эмес, спортто да биримдик деген ураан оюндун башкы максаты болду. СНГ мамлекеттердин көздөгөн 100 жылдыгына карата ошо мамлекеттерди чакырып парламент ортосунда соревнование болгондо ошого даярдык катары дагы Жогорку Кеңеш депутаттары ойноп атат. Эң алгач оюнчулар командаларга бөлүнүп, Жогорку Кеңештен 2 жана министрлер кабинетинен 2 команда чыкты. Оюндун жүрүшүндө командалар ортосунда катуу таймаш жүрүп, эл өкүлдөрү да, өкмөт мүчөлөрү да оюнга өтө ынтызарлык менен катышты. Эми өзүңөр көрдүңөр, биз 100% голевой ситуацияны өткөрдүк. 3-1 менен утулдук, неме кеп утулган утканда эмес. Оюндун соңунда өкмөт мүчөлөрүнөн турган биринчи команда биринчи орунду багындырып, атайын медаль жана кубок менен сыйланса, Жогорку Кеңештин 2 командасы 2 жана 3 орунду ээледи. Ал эми 4 орунду министрлер кабинетинин 2 командасы багындырды. Бул жерде эң негизги идеологиясы элдин ынтымагы, региондор арасында оюндар уюштурулса, ошондо бир регион, мисалы Иссик-Көл областын, Жалал Абад областына барып, Жалал Абад областынын эли Иссик-Көлгө барып, мына ушундай региондор алмашып оюндар болсо, мындай биримдүү идеология деген жаратабыз. Сергек жашоого жана ынтымакка чакырган кичи футбол мелдеши Жогорку Кеңештин демилгеси менен уюштурулду. Кыргызды дүйнөгө өзүнүн чыгармалары аркылуу даңазалап тааныткан Чыңгыз Айтматов. Жогорку Кеңеш Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өткөрдү. Ага төрага баштаган депутаттар, окумуштуу академиктер, легендарлуу парламенттин экс-төрагалары катышты. Чакырылгандар жазуучунун өзгөчөлүгүнө баа берүү менен өздөрүнүн ой толгоолорун ортого салышты. Бул илимий практикалык иш-чара Жогорку Кеңеш тарабынан уюштурулду. Ага улуу жазуучунун карындашы, жакын санаалаштары, бирге иштешкен кесиптештери жана эл өкүлдөрү катышты. Алгач төрага Дастанбек Жумабеков баяндама жасап, Чыңгыз Айтматовдун бейнесине, басып өткөн жолуна кыскача токтолду. Дүйнөлүк жана улуттук маданиятты өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоого, коомдун адеп ахлактык түркүктөрүн коргоого, саясий системаларды интеграциялоого баа жеткис салым кошкон. Дайыма жаңы ойлордун жана пикирлердин башында туруп, өз элин эле эмес, жалпы адамзатты өрөгө сүрөгөн. Ардактуу жыйындын катышуучулары, Чыңгыз Айтматов бардык чыгармаларына эгер адам ар кандай кара күчтөрдүн зомбулугуна туруштук бере албай, пассивдүү жолго түшсө, анда ал өзүнүн ыйык идеалына да кол көтөрүүгө чейин барат деген философиялык жана нравалык тыянак чыгарат. Адам улуу качан адам болот деген улуу суроонун тегерегинде ой терметип, окурманын да ойлонтуп, толгонтууга түртөт. Ошосу менен ал калемгер Алатоонун гана эмес, ааламдын Айтматовуна айлана алды. Бүгүнкү күндө улуу жазуучунун аброю мурдагыдан да артып, Айтматовдун жаратмандыгына дүйнө коомчулугу терең маани бере баштады. Мунун себеби анын чыгармалары философиялык ойлор менен камтылып, адамзатты коштоп жүрүүчү кубулуштар алдын ала көрөгөчтүк менен сүрөттөлгөнүндө дейт коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов. Айтматовсыз кийинки 10 жылда анын кадыр баркы сыйдан сыймыкка, күнүмдүк чындыктан легендага, замандаштыктан улуу тарыхка айланып бара жаткан мезгил. Мындай көрүнүш Кыргыз тарыхынын Совет доорунда да, көз карандысыз эгемендүү мамлекет мезгилинде да биринчи жолу болуп жаткан көрүнүш. Бул жагынан алганда Айтматов Кыргыз тарыхында биринчи жолу жана менин оюмча жакынкы жылдарда кайталанбай турган феномен. Айтматов адамзаттын тарыхында улуу жазуучу, көркөм сөздүн устаты, жүздөгөн дүйнөлүк тилдерде миллиондогон тираждар менен басылып чыккан чыгармалардын автору гана эмес, улуу советтик державанын, андан кийин эгемендүү Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери. Жазуучунун манас ааламы менен айкалышкан жан дүйнөсү бар эле. Анын ар бир чыгармаларында улуу баян камтылып, жарык көргөн эмгектерди көркөмдөп турган. Чыңгыз Айтматов улуу эпосту кадырлап барктаган жана өтө терең маани берген инсан болгон. Чыгармаларында да эпоска кайрылып, айтайын деген оригиналдуу идеяларына эпостон тамызга алып, чыгарылуучу жыйынтыктарын эпостун
эстетикалык идеалдарынын жалондуу табы менен чыңап, кичиретип, уңгулуу сөзүнүн учугун улап, чеберчиликтин мыкты үлгүлөрүн жаратканы баарыңыздарга түшүнүктүү. Кылым караттар бир күн романында шири, маңкур темасынын тегерегинде Манаска барып байланарын жакшы билесиздер. Ал эми коомдук ишмер, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Осмонакын Ибраимов Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармаларына талдоо жүргүзүп, кенен анализ жасап келе жаткан окумуштуулардын бири. Ал өз пикиринде Айтматовдун акыркы чыгармасы болгон Тоолор кулаганда романы чоң философияны камтып, ири империянын кулашы, жашоосу түгөнгөнүн жазган экен дейт. Чыкебиздин эң соңку чыгармасы Тоолор кулаганда романы советтик, постсоветтик доорго арналды. Көрсөк, улуу державанын чилде тарашы, чачырашы оңой олтоң маселе эмес экен. Көрсө, империянын кулашы, анын руханий түркүгү болгон Арсен Саманчин сыяктуу таанымал инсандардын өмүрүн алган, турмушунун маанисин, жашоого кумарын жок кылган катаклизм болуптур. Айтматов талкаланган зор империяны тоого салыштырып, анын кулашын, кыйрашын улуу трагедия катары, байыркы Помпейнин кулашы катары кабыл алды. Айтматов башка жазуучулардан айырмачылыгы байкалган талант. Анын өзгөчө сүйүүнү, согуш жылдарындагы каатчылыкты сүрөттөөсү ар бир окурмандын жан дүйнөсүнөн орун алып, каармандардын элеси көзгө көрүнүп турат. Дегел Айтматовдун жаралып калышы кокустукпу же мыйзам ченемдүүбү? Дүйнөдө кыргыздарда гана бала төрөлгөндө ыр менен тозуп алат, ыр менен сүйүнчүлөйт, ыр менен бешик ырнырдайт, ыр менен жылкы кайтарып жырдайт, ыр менен эгин сээ бырдайт. Сүйүшүн ыр менен билгизет. Анан кыргыз тиги дүйнөгө кетип атканда ыр менен узатат кошок менен. Ушундай ырдан империя жараткан элде Манас менен Чыңгыз Айтматовдун жаралышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтам. Жогорку кеңеште уюштурулган илимий конференция Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада улантылып, улуу жазуучунун жашоо сүртүмүнөн тартылган сүрөттөр көргөзмөсү коюлду. Илимий конференцияда сөз сүйлөгөн катышуучулар быйылкы жылдагы эң чоң иш-чара катары баасын беришти. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов дагы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өзү демилге көтөрүп, театр, кино жаатында Айтматовдун чыгармаларында роль ойногон каармандарды, маданиятка эбегейсиз салым кошкон кыргыз эл артисти Назира Мамбетова, эмгек сиңирген артисттер Насрет Дубашев жана Шайыр Касымалиеваны кабыл алып, пикир алмашты. Андан соң эл өкүлү чыган жазуучунун чыгармаларын кино аркылуу дүйнөгө даңазалаган инсандарга жылуу сөзүн айтып, ыраазылык кат менен чакан белектерин тапшырды. Бишкек шаарындагы номер 68 мектеп гимназиясы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүрөт. Аталган окуу жай улуу калемгердин бардык чыгармаларынын 8 томдугуна ээ болду. Залкар жазуучунун чыгармалар жыйнагын депутат Марат Аманкулов алып келип тапшырды. Жаратылыш менен адамзатты бир бүтүн кылып, дээрлик бардык чыгармаларында адам баласын жаратылышты сүйүүгө чакырып келген улуу жазуучубуз Чыңгыз Торокулович Айтматовдун 90 жылдык мааракеси быйыл өлкөбүздө салтанаттуу белгиленет. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Аманкулов Марат Аскерович менен биз Бишкек шаарындагы номер 63 Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектепке жазуучунун китептерин белекке тапшыруу үчүн келдик. Он переживал очень трудный период, когда потеря отца, во-первых. Во-вторых, было объявлено, что его отец враг народа. Потом арест младшего брата отца, потеря бабушки, ну и так далее. Вы это все знаете. Вот это все в нем переживание, вот все он пропускал через себя. Но вот каждый раз, как все, что вы сегодня прочтете, Чингиза Айтматова и его произведения, через каждое десятилетие, когда будете возвращаться и читать, вы будете открывать каждый раз его новую грань. Почему поговорить о белом пароходе? Ну, я в вашем возрасте, вот первый ряд сидит, примерно вот в вашем возрасте, я впервые, когда прочитал его, я говорю, был очень потрясен. Мне кажется, вот в этом мальчике где-то Чингиз Айтматов, он... возможно, где-то описывал и частично свою судьбу. Это вам будущий ваш музей. Музей. И вот, вот эти вот книги. Так что мальчик этот не умер, да, этот мальчик. Вот, держите. Да, спасибо. Советую, я хочу передать своему коллеге Тимару Штусумбекову.
Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Көрсөтүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Ушул жана мындан башка жаңылыктар менен кабардар болууну кааласаңыздар, Кеңеш КЖ сайтына кирип парламент радиосун тыңдаңыздар. Саламатта калыңыздар.